Бул курста эмне окутулат? Синтаксис негиздерин айтып берем. Ачкыч сөздөр кандай, өзгөрмөлөр кантип түзүлөт, функциялар кантип түзүлөт, кандай операторлор бар, ütүрчектер, боштуктар кандай жазылат, ошолордун баарын айтып берем. Андан соң саптык чоңдуктар, башкача айтканда тексттер. Аларды бириктирүү, аларды кесип бөлүү, бөлүктөргө бөлүү, аларды кандай бир эрежелер боюнча форматтоо. Андан кийин башкаруу агымы, башкача айтканда эгерде мындай болсо, андай болбой, мындай болсо, болбосо мындай болсун деген if else. Жана match case деген нерселерди окуйбуз. Циклдар боюнча айтылат. For циклдар бар, while циклдар бар. Андан соң функциялар жөнүндө. Программалоодо функциялар абдан маанилүү болот. Ошол нерсени мындай кичине эртерээк көрсөтүп коебуз. Кандай бир амалдарды аткарып баштайбыз ошо функциялардын жардамы менен. Андан соң тизмектерди кошуп кетебиз, картеждерди, сөздүктөрдү, жыйындарды кошуп, ошо татаалыраак функцияларды жаза баштайбыз. Андан кийин каталар менен иштейбиз. Каталар менен иштейбиз деген кандай? Программалоодо биз негизи күнүмдүк жумуш аткарганда 90-95% убакытка чейин каталар менен күрөшөбүз. Код жазып коебуз, 5% убакыт код жазсак, анан кийин эле тиги ката чыгат, бул ката чыгат. Ошону менен эле алышып отурабыз да. Ал нерсени жеңил кылыш үчүн атайын өзүнчө аспаптар бар. Ошолор тууралуу дагы айтып берем. Андан соң файлдар менен иштөө. Мисалы, тексттерди файлдардын окуп алуу, же болбосо кандай бир нерселерди ошо файлдарга жаздыруу, кандай бир тексттерди. Ошондой сыяктуу нерселерди кылабыз. Андан кийин практикалык иш болот. Практикалык иште чоңдуктардын конвертерин жасайбыз. Конвертер деген бул мисалы эгерде узундукту өлчөгөн бирдиктерди ала турган болсок, чоңдуктарды ала турган болсок, анда километрлер бар, метрлер бар, туурабы? Ошо километрди метрге айланган же тескерисинче метрлерди километрге айланткан нерселерди жасайбыз. Андан тышкары бир системадан экинчи системага которгон мисалы милдерди километрди милдерге, ошондой сыяктуу конвертер жасайбыз. Башкача айтканда калькулятор деп айтсак болот окшойт. Анан аны графикалык интерфейс түзүп, аны өзүнчө Excel файл кылып, аны Windows'га орнотула турган программа алып чыгарабыз. Ошону менен курсту аяктайбыз. Бул башында жанагындай функция, класс деп айтып кеттим. Аларга эч көңүл бурбаңыз азырынча. Алар тууралуу эч коркпоңуз. Түшүнбөй калсаңыз, кайрадан бул курсту кайра башынан өтүп чыгыңыз. Бирок биринчи түшүнбөй калдым деп кайра артка бара бербеңиз да. Бир курсту шашпай өтүп чыгыңыз. Түшүнбөгөн жерлер көп болот. Өтүп чыгасыз. Андан кийин кайра кайтып келесиз башынан, кайрадан өтөсүз. Ошентип мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен бир курсту 15 жолу өткөм. Ошондон түшүнүк пайда болгон. Ошондуктан кичине кыйналып кетсеңиздер эле таштап салбаңыздар. Ой, программалоо оор турбай, мен үчүн эмес экен деп. Андай эмес. Баардык адамдар программалоону үйрөнө алат. Болгону чыдамкайлык талап кылынат да. Өзүңүзгө кечиримдүү болушуңуз керек. Дароо эле программалоону үйрөнүп кете турган адамдар өтө аз. Мен андай адамдарды мүмкүн өмүрүмдө 1-2 эле көрсөм керек. Баарыбыз эле ошо программисттер жөнөкөй эле адамдарбыз. Ката кетет, кыйналабыз, кайра башынан окуйбуз, ошентип атып үйрөнүп кетебиз. Ийгилик достор.